Аузубиллахи минашшайтониррajим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Алла таалама чексиз мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга саламдарды айталы барыбыз. Эгерде сиздер ушул видеону көрүп аткан болсоңуздар, же аягына чейин көргөн болсоңуздар, анда плюс баскычын басып койсоңуздар болот. Колдон келишинче лайктардан басып, ушул видеолорубуз таралышына себепчи болуп койгуңуздар. Сиздерден канчалык көп лайктар, бармакчалар басылган сайын ошончолук видео канчалык тез таркалышына себепчи болобуз. Бул жерде азыр тууган урук менен болгон мамиле туурасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттары тууган урук менен карым катышта болгондон артыкчылыгы туурасында болот да. Өтө маанилүү экен да. Кимде ким дейт да, рызкысы көп болуусун кааласа дейт да, өмүрүн узун болуусун кааласа дейт. Ал тууган урук менен катышта күтсүн дейт да, катышта болсун дейт. Алар баягы жаман мамиле кыла турган болсо, кага турган болсо, ошондо дагы болбой, Алланын ыраазылыгын ниет кылып катышыш керек экен да туугандар. Бул жерде эң чоң максат бул Алланын ыраазылыгы да, ошону кош керек жүрөккөчү. Кандай иш болбосун, кандай жашоодо иштебейли, кандай чөйрөдө жүрбөйлү, жакшы мамиле кылууда ал адамдын ыраазылыгын гана чектеп койбостон, эң чоң план, эң чоң максат бул Алланын ыраазылыгы да, бул жашоого келген максат. Ошону кое алыш керек да, анан ниетибиз ошондо түзү болот да, ошол эң жакшы ниет. Калган ниеттин баары бул туура эмес ниеттер да, адам үчүн болгон ниеттер. Мунун баары чоң ширкке алып барат да. Мотивация жок андачы. Алланын ыраазылыгын ниет кыла ала турган болсок, биз ал адам бизге жакшылык кылабы же жамандык кылабы ага карабайбыз. Биз Алланын ыраазылыгы үчүн биз алдыга кете бере турган болобуз туугандар. Абдурахман бин Ауф Аллахындан ыраазы болсун айтат, пайгамбарыбыздан ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун укканын мынтип айтат. Аллах Таала айтты: Мен дүйнөдөгү бардык нерсеге мээрим кылуучу Рахманмын. Карым катыш, туугандыкты мен жараттым. Рахман деген атымдын тамгаларынан Рахим, туугандык деген ат коюп бердим. Туугандык деген ат коюп бердим дейт да, Рахим деген атымдын тамгаларынан дейт. Ким туугандыкты үзбөсө, мен да андан мээримимди аябаймын. Ким туугандык карым катышты үзсө, мен да андан мээримимди үзүп коем дейт. Аллах Тааланын сөзү экен, сахих хадис. Абу Хурайра Аллахындан ыраазы болсун айтат: Таифтеги Вахид деген жерде Абдуллах бин Амрга кирсем, ал мага мынтип айтты: Пайгамбар, ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун, бизге бармактарын көрсөтүп, Рахим, туугандык Аллах Тааланын Рахман деген атынан бөлүнүп чыккан. Ким туугандыкты үзбөсө, Аллах Таала да андан мээримин үзбөйт. Ким туугандыкты үзсө, Аллах Таала да андан мээримин үзөт. Кыямат күнү Рахимдин, туугандыктын сөзгө чечен тили болот. Сөзгө чечен тили болот экен кыяматтачы. Айша энебиздин Аллахындан ыраазы болсун айтымында пайгамбарыбыз ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун мындай деген: Рахим, туугандык Аллах Тааланын Рахман деген атынан бөлүнүп чыккан. Ким туугандыкты үзбөсө, Аллах Таала да андан мээримин үзбөйт. Ким туугандык карым катышты үзсө, Аллах Таала да андан мээримин үзөт. Биз адамдардан жакшылык күтпөшүбүз керек экен да. Адамдардан жакшылык күтүп, ошону жазып алып, ошону эстеп, анан булар мага жакшылык кылбады беле деп анан
биз жакшылык кыла турган болсок, бул ибадат деп дагы эсептелбейт экен да. Бул ибадат эмес. Бул болгону алыш жана бериш да. Мисалы дүкөнгө барганда дүкөнчү биздин акчабызды карайт да, акчабызды сурайт. Биз акча берсек, анан алар товарларын, продукцияларын берет экен да. Туугандыкка да мамиле кылышта, булар жакшылык кылды, анан мен аларга жакшылык кылайын деп дей турган болсок, биз жанагыдай соода кылган болот экенбиз да, соода, алыш бериш. Алыш беришти биз Кудайдан кылалы да, биз Кудай үчүн кылабыз, жана Кудайдан үмүт кылабыз да. Мына бул эң туура жол, эң туура ниет болот да. Ушундан бул чоң мотивация, энергия алабыз да. Эми тууган урук менен карым-катыш кылуу өмүрдү узартаары тууралуу хадис. Анас бин Маликтен Аллах андан ыраазы болсун айтымында пайгамбарыбыз ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун мындай деген: ким ырыскысы көп жана өмүрү узун болуусун кааласа, тууган уругу менен карым-катышты күчөтсүн. Карым-катышты күчөтүш керек экен. Ал кандай мамиле кылбасын, алардан күтүп отурсак, алар келбей да калышы мүмкүн экен да, өмүрүбүз ошо менен өтүп кетиши мүмкүн. Биз биринчилерден болуп, сиз биринчилерден болуп жазап бериңиз да, биринчи. Сөз жагынан болобу, эч нерсе таппасаңыз үйүңүздөнчү бергенге, анда жакшы сөздөрдөн бере бериш керек да. Жок дегенде аларга рахмат деген сөздү айткандан жазган болуш керек да. Алла ыраазы болсун деген сөздөн жакшы жагын табып, мындай энергия берген адамдардан бололу, туугандар. Жалаң эле адамдын баягы биз ойлойбуз да, жаман жагын айтсак, бирөөлөргө жамандасак, ошондо туура болот, ошондо оңолуп кетет, ошондо намыстанып, ошондо уялып, анан тарбияланып, анан жакшы адам болот деп, жок, анда жаңылабыз. Огош бетер биз ал адамды бизден өзүбүздөн алыстатып алабыз да. Ал адамга жек көрүнчү болобуз да. Ал адам уялып калат бизденчи. Биз ал адамга эмне берсек, жакшы сөз берсек, же жакшылыгыбызды көргөзсөк, болгон нерсебизди берсек, ал адамдан кандайдыр бир учурда Аллах кааласа бизге жакшы нерсе кайтарылат да. Эгерде адамдарга жаман сөз айтсак, биз дагы андан жаман сөз угуп калышыбыз мүмкүн да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадистери бар, башка адамдар дейт да, силерге жамандык кылса дейт, силер аларга жакшылык кыла бергиле дейт. Ошол хадисин эстен чыгарбайлы, урматтуу бир тууган. Абу Хурайра Аллах андан ыраазы болсун айтат: мен пайгамбарыбыз ага Аллахтын салаваты жана саламы болсун мындай дегенин уктум: ырыскысы көп жана өмүрү узун болуусун каалаган адам тууган туушкандары менен жакшы карым-катышты кылсын дейт. Жогоруда хадиске окшош экен мааниси. Тууган уругу менен жакшы карым-катыш кылгандарды Аллах жакшы көрөрү тууралуу. Абдуллах бин Умар, Аллах андан ыраазы болсун, мынтип айтат: ким Аллах Таалага такыба болсо жана тууган уругу менен карым-катыш кылса, ажалы кечиктирилет, мал-мүлкү көбөйөт, үй бүлөсү аны жакшы көрөт. Жок дегенде туугандар, адамдар бизге жакшылык кылбаса, жамандык кылсачы, жок дегенде ушул тилибизди сактап калганга, сабыр кылганга биздин жок дегенде ошого күчүбүз жетет экен да. Мына жок дегенде ушуну пайдаланыш керек да. Жакшы сөзүң жок болсо дейт да, анда унчукпагын дейт да. Жакшы сөзүң болсо анан сүйлөгүн дейт да. Карап көрсөкчү, туугандар, айлана чөйрөдөгү адамдарчы, биздин сүйлөгөнүбүзгө, жүргөн турганыбызга, кийген кийимибизге карап, анан бизге баа берип, анан ошого жараша мамиле жасай алышат экен да, туугандар. Өзүбүздө акыл жок болуп калса, эч нерсе жок болуп калса, мына сонун китептер турат, ушуларды окуйлу. Эгерде бизге акыл бере турган адамдар жок болсочу,
Анда ошол китептерден алып энергияны окуп, кайра-кайра кайталап жаттап туруп адамдарга айталы. Бирөөгө айткан сөзүбүздөн өзүбүз таасир алабыз, өзүбүз угабыз, өзүбүз рахат алабыз, өзүбүз энергия алып, ыйманыбыз көтөрүлөт туугандар. Эгерде ушул сөзүбүздү аягына чейин уккан болсоңуздар, сиздерге чоң рахмат. Адамдарга рахмат айта албаган адам дейт да, Аллага да рахмат айта албайт дейт, алымдар айтышат да. Эгерде ушул сөзүбүздү уккан болсоңуздар, комментарий сөзсүз түрдө жазыңыздар да. Жок дегенде плюс баскычын басып коюңуздар туугандар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.